встречаем сотни граждан Киргизии. Республика прервала авиасообщение с нашей страной. Наше государство нас не хочет забирать. Хотим обратиться к нашему государству, попросить у вас помощи, чтобы вы нас забрали. Четвертые сутки семьи с детьми живут в здании терминала. У людей уже заканчиваются продукты. Игорь Балдин, Павел Ремнев. Россияда Кыргыз ели бекер жүргөн жок. Силерге ошончолук деле акча которуп атышат. Канча жылдан бери иштеп, жакшынакай эмгектерин кылып атышат. Эмне үчүн муну кайдыгер карап атасыңар? Алып кеткиле биз. Мына балдар ыйлагысы келип арага отурат. Акыркы акчаларына барып туруп мына немеден квартирадан чыгарып идик, келишти али жок бу жерге. Мына бу жердин диаспоранын балдары тамак алып келип беребиз деп атат. Алар дагы ошол күнделем тамак ташый бербейт. Алардын да жумушу бар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизге бияктан түздөн түз кайрылып атабыз, сурап атабыз. Моунча элди карап туруп, кантип кайдыгер карап атасыңар? Биз жылына не деген миллион акчаны которобуз Кыргызстанга. Илибой жактын чоңдору каякта болбосун, өзүнүн балдарын мекендештер Илибой жактан суруп кетип атат. Дажа калса бекер алып кетип атат. Биздин чөтөгүбүздө билетибиз даяр. Эмнеге бизди кайдыгер карап, биздин посольствого кыймылдап атасыңар? Биякта көрүп атасыңар, улуусу бар, кичинекеи бар, оорукчаны бар. Давайте эртерээк кыймылдагыла да бияктан алып кеткиле бизди. Жакта турган жер жок. Көрүп атасыңар, маякта түнөгөнү түнөп атат. Тапкан акчаң бар, кетип атат, маяктан гостиницага кетип атасың, ичкен жегениңе кетип атат. Кичине намыстанбайсыңарбы? Алып кеткиле бизди срочно бияктан. Алып кеткиле. Алып кеткиле бизди.